Мына карасаңар, бизде чиновниктер тагынганы сааттарды карасаңар, Хаблат, Rolex, Адымар Пике. Булар өтө кымбат баада сааттар. Машинаны автоунан айдагандар, мына Lexus 600, 300 Крузак, Майбах жана башка. Күн сайын кечинде обед өтө кымбат ресторанга барышат. Самолетко отурганда обязательно бизнес-класс менен барышат. Ушундай чиновниктер бизде бар. Бирок декларацияны карасаң, декларация айлык эле менен жашайт. Бизнеси жок, заводу жок, эчтекеси жок. Бизнесмен эмес. Бирок бул коррупциялык жүрүм-түрүм. Коррупционное поведение. Надо это определение вводить. Посмотрите образ жизни некоторых чиновников, у которых не соответствуют их доходы и их расходам. Я считаю, это тоже изучать надо. Я ни в коем случае, я рад, наоборот, что люди имеют и способны носить такие часы, ездить на дорогих машинах, летать бизнес-классом. Пусть летают, но у них тогда и доходы должны быть соответствующие. Коррупционное поведение, определение должно быть. Сиз ошо кандай карайсыз? Дастандалбай, сиз туура белгиледиңиз. Биз өзүнүн докладында дагы биздин ушул мыйзамда ушул фактордун баары камтылган. Анткени биз өзүбүздү айтып атабыз. Биз коррупцияны качан кылмыш иш козголгондо гана эсептейбиз. А кылмыш иш болгонго чейин алдын алуу, изилдөө, анализдөө, мониторингдин баары калып калган. Биз ошонун баарын ушул мыйзамда, азыр биз тара жаңы жазылган мыйзамда ошонун баары камтылды. Атайын президенттин указынын негизинде атайын мониторинг анализде жүргүзүү боюнча бизде атайын башкармалыкта ачылды. Ошол баардык коррупциялык өрүнүштүн алгачкы этаптарын болтурбоо максатында иштерди жүргүзөт. Сиз керек болсо журналисттер менен, жарандык активисттер менен иштеш керексиңер да. Себеби алар маалыматты берип турушат, алар карап турушат. Хайси чиновник эмнени айдап атат, потому что вы же не можете днем и ночью следить, что он там делает. За каждым чиновником же не угонишься на самом деле. Турабы? Тура белгиледиңиз, мыйзамда ушул максатта жазылды да, ошонун баары толук камтылган. Ну, только за это журналистов сажать не надо. Наоборот, с ними надо дружить и сотрудничать в этом плане. И потом посмотрите, почему вот у некоторых чиновников их родственники участвуют там, в получении гарантий на большие суммы. Это правильно, вот на ваш взгляд? Мамлекеттик кепилдикти берет, Павел? Вы имеете поручительство? Поручительство. Вот мисалы, вы же прекрасно сизге бербейт, мага бербейт, точно бербейт. Башкаларга беришет да. Эми в закондо өзү эле мурунку мамлекеттик ограничение, мисалы үчүн ар бир адам мамлекеттик кызматка келгенде мыйзамда жазылган атайын чектөөлөр коюлган. Ошо сиз белгилеп аткан чектөөнүн баардыгы ушул мыйзамда камтылган. Туура айтасыз, эч кандай мамлекеттик кызматкерлер бирөөгө поручитель болгонго милдеттүү эмес. Кепилдикти алганга болбойт. Укугу жок. Все. Жок, сиз түшүнүп атасызбы? Вот азыр схеманы мен сизге айтып берейинчи. Жок, мен сиз туура белгиледиңиз, алар жана ар кандай кредит алып ошондой болгондо төлөбөй калса. Ошо арзан баа менен кредиттерди алып. Анан жардам берем деп. Бул коррупциялык көрүнүшкө жанагы биздин арабызда көп часто кезигип аткан менин таанышымдын ишине, кошунамдын ишине жардам бер деген бул дагы ошо коррупциялык көрүнүштүн бирден бир башталышы. Ошол себептен биз аны мониторинг жүргүзүп, анализ кылып, алдын ала маселелерди, алдын ала жумуштарды кылуу максат койдук. Мен сизге мындай, так, ладно, факт менен айтып берейинчи. Мына министр транспорта, анын иниси 5 миллион долларга кепилдикти мамлекеттен алып атат да. Мен үчүн атам, бул кепилдик, кредит эмес. Бирок ушундай кредит арзан баа менен эч кимге, сизге, мага бербейт. Көпчүлүк депутаттарга бербейт. Жөнөкөй жаранга бербейт. Жөнөкөй ишкерге бербейт.